Талас облустук жаштар кеңеши коомдук бирикмеси 2017 жылдын май айынан тартып дилгир жаштар лидерлерин окутушкан. Бул окуу курсунун алкагында кече долбоорлор жазылган. Учурда кече долбоорлор Германия кызматташтыгы GIZ программасынын алкагында ишке ашырылууда. Жылдыз Кубатбекованын бирдем аталышындагы долбоору ишке ашкан. Натыйжада ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды коомго аралаштырып, сергек жашоого тартуу менен аларды параолимпиадаларга катышуусуна түрткү берет. Мен бул долбоорду 26 январда жазып баштаганбыз. Мүмкүнчүлүгүнөн чектелген жарандар бар да. Ал жарандарга эч кандай, мисалы, спорт жактан эч кандай шарттар түзүлгөн эмес. Коомдо бир гана активдүү жаштар менен гана иш алып баруу болуп, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарга эч кандай шанстар каралган эмес да. Ошол жогорудагы айтылган көйгөйлөрдүн негизинде мен бирдем долбоорун иштеп чыктым. Бул долбоордун максаты ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарды ар тараптан колдоо жана аларды параолимпиадаларга катышуусуна түрткү берүү. Бул жактагы каалаган окуучулар эме кылса болот, бизге келип жазылат. Анан кийин жазылгандан кийин 1 ай акысыз курс болот. 1 ай акысыз курс аралыгындагы ийгиликтерди жаратып, жакшы катышкан окуучуларды биз республиканский параолимпиадаларга жиберүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бергенге аракет кылуудабыз да. Бул программанын алкагында Талаш шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелген 15 жакын жарандар чогулушту. Алар алгач параолимпиадаларга катышкан майыптардын ийгиликтери тууралуу маалыматтарды алышты. Андан соң Газпром спорт комплексинин ичиндеги машыгуучу жабдуулар менен таанышып, аталган долбоордун алкагында 1 ай акысыз, бир жумада 2 жолудан машыгып, параолимпиадаларга катышууга аракеттерди көрүшмөй болушту. Ал эми машыктыруучу өзгөчө ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн үзгүлтүксүз машыгуу керектигин билдирди. Анткени кыймыл аракет көбүрөөк жасаса, натыйжасы жакшы болот. Базасын муну чоём. Манжазын ачтым и өзүм дурусту таптым. Могу 18 ке 18 стандартный. Bunun üstünün көтөрүлбөш керек, түшүрбөш керек. Бирок монтип сыйгалатып жүрсөң болот. Айбек Алымкулов кырсыкка учурап 20 жылдан бери аксап жүрөт. Айтымында ден соолугуна мүмкүнчүлүгүм чектелген деп гана жата бербестен, ар кандай машыгууларга катышуу керектигин билдирет. Тилекке каршы Талаш шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга карата машыгуулар жок. Буга байланыштуу жаштардын демилгеси биз үчүн жакшы мүмкүнчүлүктү түзүп жатат деген оюн айтуу менен ыраазычылык билдирди. Бишкекте жүрүп, ошол жакта спорт менен бир аз аралашып жүрүп, азыр Талас областына келдик. Ошо айылда боло турган болуп калдык. Ошо айылда жүргөнгө жараша эч мүмкүнчүлүк жок болчу. Азыр мынакей ошол мүмкүнчүлүктү ушул түзүп берип атсыңар. Бир аз болсо да бул эң чоң биринчи кадамды койсок болот Талас областына. Эми биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга эмне деп айтмакчыбыз? Мүмкүнчүлүгү чектелди деп эле чектелип жата бербегиле деп айтмакмын да баарыңарга. Мен мисалы өзүмдү эле алсам, мен өзүм Бишкекте шаштараш болуп иштедим. Эртең менен кечке туруп турам. Кечке иштейм, кечинде дагы спорт кылам да. Ошондой. Ошондой эле кылсаңар деле болот да. Ар бир адамдын өзүнө ылайыктуу жумушу бар да. Эми спорт жагына алсак. Спорт жагына мисалы азыр Кыргызстан параолимпиадага кошулган көп спорттун түрү бар. Бардык мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ошо спортко чакырып келет элем да. Белгилей кетсек, Талас облустук жаштар кеңешинин мүчөлөрү жыл сайын жаш активисттер менен ар тараптуу коомго пайдалуу иштерди жүргүзүп келишет. Бул иретта дилгир окуу курсунун алкагында жаштар өз алдынча долбоор жазышып, ишке ашырып, коомго натыйжалуу аракеттерди көрүп келишүүдө. Негизи биздин миссиябыз жаштардын ар кандай көйгөйлөрүн аныктоо, аны чечүүгө көмөктөшүү да. Анан жаштар кеңеши бир нече убакыттан бери уже 3-чү жолу уюштуруп атабыз. Именно ушул мүмкүнчүлүгү чектелген аяр топтогу балдарыбызды, жаштарыбызды спорт аркылуу коомго кошуу, анан өз ден соолугуна кам көрүү, ошондой эле дүнөлүктөн келе чыгуу боюнча да. Андан тышкары биз жаштардын ар кандай дараметтерин жоготуу боюнча тренинг курстар өткөрөбүз. Анан биз 2-3 жылдан бери ушул Талас областында именно паралимпиаданын оюн спорттун түрүн жайылтууга аракет кылып келатабыз. Биз бул долбоордун алкагында болду. Биз кийин дагы ушул балким мэриядагы колдоп бир тренерди камсыз болуп берсе, мисалы залды азыр мэрия берип атат, бекер 1 айга. Биз айлыгын төлөп атабыз 1 айга 8.000 сом. Ошо менен биринчи айды көрүп салсак, анан ата-энелер кызыгып калса, кийинки айда балким өздөрү деле тыйын чогултуп, балдарын алып келип
жумасына 2 жолу машыктап турса, балким баягы дүйнөлүк аренага тоже чыга алат деген үмүттөрүбүз бар да. Ал эми Бирдем программасынын алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар өз ыктыярлары менен 1 ай бою акысыз Газпром спорт комплексинен машыгышат. Гүлжамал Бакшбекова, Бакыт Жамакеев, Таңкы Талас программасы.